Namazdan бүткөндөн кийин артында ушу дуаны кылат эле. Аллахумма инни ауду бика минал куфр вал факр ва адабил кабр. Я Алла, мени капырлыктан сакта, жакырлыктан сакта, кабыр азабынан сакта. Алладан сураш керек экен, я Алла, мен капыр болуп жашап, капыр болуп өлүп калбайын. Капырлыктан мени сакта. Тирүү кезимде дагы, жан берип атканымда дагы мени капырлыктан сакта. Ya Allah, meni жакырлыктан сакта. Карачы. Жакырлыктан сакта. Кембагал жакырлыктан сакта. Факыр. Ва адабил кабр, кабырдын азабынан сакта. Намаздан кийин ушу дуаны кылат эле. Сахабаларына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дуа берген. Силер намазда салам берерден мурда 4 нерседен пана тилегиле деген. Таавваду биллахи мин арба. 4 нерседен. Алладан сурагыла, пана тилегиле. Пана дегендай, ушу жашынганды айтат, сактанганды айтат, коргонгонду айтат. Пана дейт. Алланын панасына кирип. Я Алла, мына жаман нерселерден пайгамбарыбыз жакшы нерселерди да сураган, кайсы жакшы экенин. Жаман нерселерди да айтып кеткен, ошодон пана тилегенге. Ошодон итияттан, ошодон сактан. Так? 4 нерседен деди. Кайсынсын? Аллахумма инни ауду бика мин адаби жаханнам, ва мин адабил кабр, ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Biz жаттап алышыбыз керек. Маанисин түшүнүп алышыбыз керек. Жана амал кылышыбыз керек. Эгерде машаалла ошол эле кезде башкалар менен дагы бөлүшүп, үйрөтүп, пайгамбардын хадисин жеткизсек, маша пайгамбарыбыздын дуасын аласыз. Аманатты аткарасыз. Даражаңыз бийик болот. Так, Алла, мени дозоктун